Мекенди коргоо ыйык милдет. Дал ушул ураанды туу тутуп, эр азаматтар түрдүү тармактарда кызмат кылып, ата мекенди көздүн карегиндей коргоп келишет. Бүгүн 23 февралда Кыргызстан ата мекенди коргоочулардын күнүн белгилеп жатат. Бул күндүн тарыхына кайрылсак, Совет мезгилинде 1922-1946 жылдары бул майрам Кызыл армиянын жана флоттун күнү деп аталчу. 1946 жылдан 1993 жылга чейин Советтик армиянын жана аскер деңиз флотунун майрамы катары белгиленип келген. СССР ыдырагандан кийин эгемендик алган мурдагы советтик өлкөлөр майрамдан баш тарткан. Он длился почти всю ночь. Боевики поливали бойцов свинцом из автоматов Калашникова, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов, стреляли из личных гранатометов. Эгемендүү өлкө ээ болгондон кийин Кыргызстан жаңы калыптанып келе жаткан өлкө катары армиясына анчейин көңүл бура алган эмес. Бирок мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан 1999 жылдагы Баткен окуясынан кийин маселе оң жагына өзгөргөн. 2003 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, өсүп келе жаткан жаш муунду мекенчиликке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Руслан Закиров 23 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстандын чек ара кызматында кызмат кылат. Жаш кезинен аскер кызматкери болом деген каарманыбыз мекенчегимде ата мекенди коргоо ыйык милдетим деп эсептейт. Үй бүлөмдө туугандарымда мындай аскердик кызматта иштеген кишилер болгон эмес, бирок өзүм каалап, жана айтып кеткендей 1889 жылы 92 жылдары РСШда окуп, ошол жерде тарбия алганымда офицер болоюн деп чечим кабыл алгандан кийин айтпадымбы, ар бир мамлекет болгондон кийин мамлекеттин өзүнүн чек арасы болот. Ошо чек арачылар ар дайым керек болот го деп туруп, ошо үчүн ата мекенге кызмат кылайын деп, ошо чек ара жагынан адис болоюн деп ошондо чечим кабыл алып, ошо чечимди ишке ашырдым. Кыргызстан чек арасын жалгыз эле чек арачылар бүгүнкү күндө коргобойт. Эмне дегенде чек арачылар коргойт. Бирок аларга чоң салым кошкон бул ата мекенди коргоо үчүн бул чек ара ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү бар, ыктыярдуу элдик кошундары бар. Ошондой эле чек арада жайгашкан, жакын жайгашкан жергиликтүү калк да биз менен чек араны чогуу коргошот да. Ошону айткым келет да. Ошолордун салымы менен биз бүгүнкү күндө чогуу кош аракетте жергиликтүү калк менен да чек араны коргойбуз. Бул күнү бир гана ата мекенге кызмат кылган мырзаларды эмес, айымдарды да куттуктоо зарыл. Нуржан Адылова Ички иштер министрлигинде 23 жылдан бери кызмат кылып келет. Мекенчегинде чек ара кайтарбаса дагы Нуржан айым мырзалар менен бир катарда өлкөнүн бүтүндүгүн, коомдук коопсуздукту сактоого салым кошуп келет. Урматтуу коргоочулар, урматтуу мырзалар, сиздерди бүгүнкү ата мекени коргоочу 23 февраль күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт жана сыймыктуу жана оор жумушуңуздарда албан ийгиликтерди каалайм. Ошону менен айтып кетсем, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде көп кыз келиндер кызмат өтүп жатат. Ошолорду да майрам менен куттуктайм. Себеп дегенде кыз келиндер эркектер менен тең таймаш болуп, ошо ишти аркалап алып барып атканына, кесипти аркалагандан кийин кыз эркек деп бөлүнбөй, бирге чоң милдетин аткарып, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине салымдарын кошуп атат. Чын дилим менен майрам менен куттуктайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм жана ден соолук. СТВ телеканалынын жалпы жамаатыдагы бардык мекенди коргоочуларды бүгүнкү майрамы менен куттуктайт. Мекен сакчыларына чың ден соолук, кажыбас кайрат каалайбыз. Автандил Бактыбеков, Асылбек Курманалиев, СТВ.